Анан негизи токенди дүйнө жүзүндө эмне максатта колдонулат? Негизи мындай эмнеге чыгарат көбүнчө? Биз токенди деле коин деп атабыз, коинди деле токен деп атабыз, баарын бириктирип эле криптовалюта деп атабыз. Бир аз тура эмес болуп калат да. Там, например, если сиз экөөбүз мисалы блокчейн жасайбыз десек, сиз экөөбүзгө азы дегенде эле бир даже 10 миллион доллар кереги болушу мүмкүн да. Биз $1.73 жаңы токен түзүп койдук, э? Менин оюмча өкмөт муну жасап, башынан велосипед жасап, ага камера жасап, анын немелерин, эрин, дизайн ойлоп табыштын кажети жок. Даяр. Технология турат, ошону колдонсо болот. Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар? Сиз Акчабар YouTube каналындасыз. Бүгүн биз Акчабардын студиясында крипто эксперт Жолбек Абсатаров менен крипто коинди кантип түзсө болот, токенди кантип чыгарса болот деген нерсени сиздерге бүгүн көрсөтүп жана айтып берели дедик. Акыркы убакта MC коиндин айланасындагы окуялар негизи кыргыз коомчулугунда крипто бизнес, крипто валюта жөнүндө элдин маалыматы аз экенин көрсөтүп отурат. Дал ошол сабатсыздыкты жоюу максатында ушундай бир пайдалуу практикалык видео тартып кыргыз тилинде жарыялоону туура көрдүк. Жолдубек, сага чоң рахмат. Бизге ушундай өзүңдүн билимиң менен бөлүшүүгө макул болгонуңуз үчүн. Анда мына башынан баштайлы. Мен деле криптовалюта жөнүндө маалыматым жетишерлик деңгээлде эмес. Ошондуктан мен көп суроо берем бүгүн сага, сен дагы аларга жооп берип, анан баштай берсек болот. Саламатсыздарбы, сиздерге чоң рахмат ушинтип убакыт бөлүнгөнүңүздөргө. Биз азыр ушул жерде мен сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Токен чыгаруунун, коин чыгаруунун канчалык жеңил экендигин, анан мунун эч кандай бир мындайча айтканда технологиялык чудо эмес экендигин сиздерге практика жүзүндө көргөзүп берейин деп атам. Эң башын баштаганда мындай түшүндүрүп берсек, бул Remix Ethereum деген аталат. Бул баягы смарт контракттарды жасаучу негизги компилятор деп аталат. Же болсо Remix ошол өзүнүн атайы, ушу код жазган жана бул кодду блокчейнге чыгара турган негизги программа болуп эсептелет. Бул программа бүт криптовалюталар ушул жерде түзүлөт деп айтса болот. Нет, криптовалюта эмес, именно получается бул жерде только смарт-контракттар. Смарт-контракттар, Смарт-контракт не дегенде, мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө, бул программа, определенный программа деп атасак болот. Бул ошол именно блокчейндин ичинде иштей турган программа болуп эсептелет. Ал иштөө кызматы автоматикалык түрдө аткарылат да. Мисалга салыштырганда, жанагы сок берген же болбосо мындай газировка алган автоматтар бар го. Сиз акча саласыз, ал сизге газировка берет. Бул смарт-контракт ошондой эле системаны блокчейнде аткарат. Сиз смарт-контрактка акча жөнөтөсүз, же определенный бир монета жөнөтөсүз, ал определенный бир башында ушул жерде коддо жазылган кызматты аткарат. Биз котор десек которот, чыгар десек чыгарат, ошондой нерсени аткарат. И бул Ethereum Remix деген ошол смарт-контракттарды жазуучу нерсе да. Негизи Ethereum блокчейни эң биринчи ошол смарт-контракт адамга пайдасы кандай алып келет деп, анан ошол аркы мисалы биткоин чыкканда ал жерде ичинде смарт-контракт иштейт. Бирок ал баягы коопсуздук үчүн ошол Сатоши Накамото же болбосо ошонун командасы ачык кылбай койгон да. То есть ар ким эле келип эле ал блокчейнден смарт-контракт жазып токен чыгара албайт. То есть бир сөз менен айтканда ошол блокчейнге эч кандай өзүнүн программасын жайгаштыра албайт десек болот. Ethereum болсо ошол Виталик Бутерин башчысы айтканда, что биз ошол смарт-контракт деген технологияны алып, биз бардык элге пайда алып келгидей кылсак болот деген да. Анан смарт-контракттын дагы бир ошол функционалдын арасынан бирөөсү ошол токен чыгаруу. Биз ошону менен, то есть өзүбүзгө токен чыгарып, там негизги максаты токендики. Бул кайсы бир проект, кандайдыр бир IT проект өзүнө инвестор тарткысы келсе,
ошол токен чыгарат, и токенди немелерге, инвесторлорго берет, анын акчасына проект жасайт. Же болбосо бир проект өзүнүн оюну же болбосо клуб боло турган болсо, ошол токен как билет катары болуп эсептелет. Жанагы эме сыяктуу эле да, мисалы бир мисалы Панфилов паркы деп коелу. Биз кирип баратсак, бизге айтат да, мынчалык билет сатып ал. Бул билетти там эмелерге коротобуз, ар бир аттракционго. И токендин негизги кызматы ошол колдонуучу жерлеринин түрүлөрүнүн бири ошол бир проекттин ичинде либо жанагындай инвестор тартканга, же болбосо бир ошол проекттин ичинде колдоно турчу жетон болуп эсептелет, же болбосо бир кандайдыр бир ошол жактын адамы деген нерсенин бир мындай тастыктай турчу токен болуп эсептелип калат. Бир долбоорду колдогон адам ошол токенди сатып алып, өзүнүн ошол колдогонун көргөзөт, же болбосо ошол долбоордун ичиндеги адам экенин, же болбосо кайсы бир анын немеси көп да, колдонуу жеричи. А негизи ошол негизги максаттарынын бирлери ушулар да. И мындай суроо пайда болот да, токенди жакшы түшүндүрүп бердиң, чындап эле мен деле мындай жакшы түшүнчү эмесмин да эмне экенинчи. Бирок мисалы үчүн мен өзүмдүн ошол эле сен айткан парк сыяктуу аттракционго мен каалаганча мисалы үчүн билет деп коелу чыгарып бере алам да, каалаган адам кире берсе болот деп. Токен деле ошондойбу, каалаган көлөмдө чыгарса болот. Каалаган көлөмдө болот. Мисалы биз азыр мен сизге негизги конструкторду көргөзүп атам. Бул OpenZip деген Zipline деген эме. Бул сайтта сиз ошол жасап атканда программист болбой туруп, могу код, мисалы Solidity деген язык программирования бар да, мисалы Python деген язык программирования, жана JavaScript же болбосо C++ деген сыяктуу эле именно блокчейнде колдоно турчу язык программирования бул Solidity болуп эсептелет. Бирок сиз Solidity программист болбой туруп эле, сиз мына бул OpenZip'ке кирип туруп эле, мисалы бу жерге өзүң каалаган токендин атын жазасыз, бу жерге символун жазасыз, бу жерге кааласаңыз 100 дейсиз, бу жерге кааласаңыз 1 миллиард дейсиз. Андан тышкары сиз деле башында деле мисалы башында 1000 дейсиз дагы, бул жерден функция дегенде минтабеле дегенди басып коесуз. Бул минтабеле деген это бизге которгондо орусчасы монетный двор. То есть сиз бир чыгарып алгандан кийин кайра кийин ушу буга эмес эле блокчейнден келип эле, блокчейнден жана смарт контракттын өзүнө определенный команда жөнөтсөңүз, сизге каалаган количествону дагы үстүнө кошуп чыгарып бере берет. То есть бул жерден муну эч ким мындайча айтканда көзөмөл кылбайт. Муну эч ким контролдобойт десек болот да. То есть ошол функцияны сиз бул жерден кыласыз. Мисалы сжигание дейт, то есть өрттөп салуу. Мисалы сиз ошол функцияны кошуп койсоңуз, эртең күнү сиз мисалы 1000 штуктун 500 штугун жоготуп койсоңуз болот да. То есть сжигаемый жок кылып койсо болот. Же болбосо обращениеден алып койсок болот деген маалымат түшүнсөк болот да. Мисалы пауза деген эмеси сиз өзүңүз мисалы 1000ди чыгардыңыз, 10 кишиге таратып бердиңиз да, пауза функциясын басып койдуңуз. Ал адамдар өзүнүн кошелегинен эч жака которо албай калат. Кошелектин ичинде калып калат. Анткени пауза деген функция бар. Сиз паузаны басып койдуңуз, алар мисалы если вдруг сатып атса сата албайт, башка бирөөгө котороюн десе да которо албайт. Анткени бул функция иштеп атат. Анан блокчейн баягы там технический часть болуп кетет, ал өтө деле маанилүү эмес. Биз ошол эми Кыргызстанда аябай дүң болгон окуя MC Coin'дин айланасында болгондуктан мен мындай сунуш айтып элем. Биз ушул токен чыгарып атканда сен эми кабарың бар, ошол MC Coin'ду мисал кылып, алар кандай кылган, кайсы жерден балким ошол алдаган же маалыматты жашырып койгон деген нерселерди дагы биз кошо кетсек дагы кызыктуураак болот го деп ойлойм. Анда баштай берсек болот. Ошондо азыр аталышын жазышыбыз керекпиз, Биз ошо азыр аталышын не деп атап коелу. Аталышын мен сунуштайт элем, биз ошо биздин элдин каржы сабаттуулугун жогорулатуу максатында бул берүүнү чыгарып аткандан кийин сабат деп койсок болот. Мисалы сабат деп жазабыз. Эмесине деле, мисалы символуна деле сабат деп койсок болот да. Мисалы бул символ деген не десеңиз, мисалы
мындай түшүндүрө кетейин. BTC деп биткоиндики BTC. Да, маркер болуп эсептелет биржада, что билгенге. Мисалы деле жанагы дүйнөлүк фондовый биржа деле ар бир эмелердин ценный бумагалардын өзүнүн маркери бар. Маркировкалары. Там Тесланыкы TSL беле ушундай. Же болбосо ар кимдики өзүнүкү бар го, ошол эле сыяктуу болуп калат да. Келиңиз эми биз канча штук чыгарып коелу? Бул канча кааласаң чыгара берсең болот. Канча кааласаңыз. Эми бир 1000 эле деп коелу, жеңилирээк болуш үчүн 1000 деп коелу. Деп мына 1000 деп коелу, 1000 таблени өчүрүп эле коелу эми. Биз эми бул сен айткандай, мисалы үчүн тойго чакырганда эле эми ашып кетти дегенде 1000 адам келет да, мындай бир кыргыздын 1000 адам менен бир карым катнашы бар дегенде 1000 деп коелу. Же болбосо ошондой эле кыргыздын тоюна колдонсо болот. Кимде токен болсо тоюма келе бергиле деп. Ооба, сон жакшы мисал, сон мисал. Мындан кийин биз өзүбүздүн кошелегибизге акча салып алышыбыз керек. Бул биз азыр эмеде аткарабыз. BNB Smart Chain блокчейнде. BNB Smart Chain блокчейни бул ошол Binance компаниясынын блокчейни болуп эсептелет. Анан сиз айткан жанагы мисалы ошол MCN коиндун жашырган же болбосо эметкен жерлеринин бирден бир эмеси, булар ушул эле блокчейнде чыгып алып, азыр биз көргөзүп атабыз. Ушул эле действияны аткарып туруп, анан муну кандайдыр бир технологический чудо кылып көргөзүп атат да. Биз блокчейнге салганбыз дейт, бул деген блокчейн болмок дейт, бирок бул жерде токен чыгып атат го, бирок токен минтип чыгарылып атат. То есть азыр биз расходубуз может быть көп болсо 2000 сом кетер. 2000 сомго чыгарылып, анан аны бир чудо кылгандай да, ошол. Андан тышкары аларда бот минтабле деген функция болгон. То есть монетный двор. Бул функциянын болгондугу эртеңки күнү мисалы алар элге бардыгын сатып бүткөн күндө дагы, мисалы там 11 миллион, 12 миллиондо алар дагы 12 миллион чыгарып, аны деле сата бергенге мүмкүнчүлүк бар болчу да, мисалы. Мунун мындайча айтканда көзөмөл жок болуп калмак да. Так, кийинки кадам биз ошондо азыр Binance'га кирип, сомго эме сатып алабыз. BNB сатып алабыз. Баса айтып коюш керек, Жолдубек азыр 2000 сомду өзүнүн чөнтөгүнөн коротуп жатат. Муну дагы айтып коюш керек биздин көрөрмөн. Дагы бир эмени айта кетейин, сразу, чтобы эртеңки күнү эме болбосун. Биз жасап аткан нерсе бул элге маалымат берүү максатында, элге ушу көргөзүп берүү, практикалык баягы биз буга чейин ооз-2 айтканбыз, бирок ооз-2 элдин баары эле айта берет, бирок практикадан көргөзүш керек дегенде, ошо практика көргөзүү максатында да. Бул токен сатылбайт эч жерде. Бул эч кандай проектке да салынбайт, бул жөн гана эле ошо сиздерге мисал катары эле көргөзүү. Анан эртең чыкчу эле азыр муну сатып башташты деп. Ал жагынан ошону эрте айтышыбыз керек. Муну каржы рыногун көзөмөлдөө органына көрөк тиешели, алар эртең бизге суроо менен келбегендей болсун да. Силерди сатып атасыңар деп, жок, андай эмес. Биз мына даже жада калса 1000 эле штук жасап атабыз, чтобы эртең сиздерде да суроо болбосун. Башкаларда да суроо болбосун деп тандап. Эми получается биз бул Binance Smart Chain блокчейнден чыгарып атканга байланыштуу, ал жерде ошол Binance Smart Chain'дин өзүнүн эмелери бар, комиссия перевода. Биз ар бир которгон сайын биз ошол комиссия төлөйбүз. И мен азыр 2000 сом деп условно общий алып атам, мүмкүн андан дагы аз кетиши мүмкүн. Бирок ошол 2000 сом мындай комиссия эле төлөгөнгө. Бул биз 1000 штука байлабайбыз. Бул комиссиясын төлөп аткан турган. Перевод чыгаруу үчүн переводдун эле комиссиясын болду. Ошону эле төлөйбүз. Негизи башында блокчейнди Сатоши Накамотодан ошол биткоинден башталган дейбиз да. Бирок негизинде ошол биткоинди жасап атканда Сатоши Накамотонун максаты блокчейн чыгарыш керек болгон эмес да. Анын максаты ошол эч кимге көз карандысыз акча чыгаруу максат болгон. Финансылык инструмент чыгаруу. Анан бирок ошону мындай баягы болгон жагынан купуялуу кылуу, безопасность жагы ошол эмесин полностью мындай коргойм деген максатта жасап атып, булар блокчейнге келип калышкан да. То есть бул
программалык эмеде программисттер айткандай фича болуп эсептелет да. Баягы өзгөчөлүк болуп калганда. Анан кийинкисинде ошол өзгөчөлүктү көп адам айтып жүргөн, анан ошол кезде Виталик Бутерин оказывается бул блокчейнди жалгыз эле криптовалюта кылып, муну акча системасында эмес, муну ошол жанагы бюрократияда колдоно турган, мисалы, юристтерге же болбосо дагы бөлөк нерселерге колдонсок болот экен деген да. Блокчейндин негизги кызматы бул ошол определенный маалыматты сактоо, андан тышкары ошол маалымат бир жолу чыккандан кийин ал жерден өзгөрүлбөйт да. Ошол эле моментте блокчейн майнерлерде же болбосо валидаторлордо боло турган болсо, маалымат, мисалы, ушул комнатада канча киши болсок, ошо баарыбызда болот да. И кимдир бирөө ошол блокчейнде маалыматты өзгөрткүсү келсе, ошол почти 51%тен уруксат алыш керек да. Мындайча айткандачы. А бирок ал физически азыркы учурда бир да компьютердин күчү жетпейт да. Дүйнөлүк компьютерлер чогулган күндө дагы ошол андай мүмкүн эмес да, анын бардыгынан уруксат алып чыгыш, бардыгын бир моментте өзгөртүшчү. Ошол себептен блокчейндин бир жакшы жери ошол маалыматты ошол купуялуу эме кылып сактайт. Андан тышкары ошол бир чыккандан кийин ал дальше эме болуп кете берет да. Бир чыккандан кийин аны өзгөртө албайсың. Эң жакшы түшүндүрмөлүгү, мындай адамдын башын айлантпай түшүндүрмөлүгү мындай болуп эсептелет. Мисалы, бир записной книжка бар деп элестетели да, бир кагаз. Ал жерге сиз ежедневник да, сиз күндө жазасыз. Например, 8-те турдум. 8-ден 10 мүнөт өткөндө тазаланып келдим, жуунуп келдим. 8-ден 15-те чай ичтим. 8:30-да жолго чыктым. Анан ушинтип бир күн кечке жастыңыз деп калды. Например, 12:00-дө Жолдобектен 20 сом алдым, напримерчи. Условно да. Анан сиз кагазда болобу, же болбосо ноутбуктагы блокнот болобу, телефондогу заметка болобу, ал бирөө өзгөртө алат да. Мисалы, мен деле келип сиз уктап атканда, например, Жолдобектен 20 сом эмес, 20 000 сом алды деп жазып койсом болот. То есть өзгөртүп коем да. Блокчейнде ошол эле маалымат жазылат, бирок мен 20 сом 12:00-дө 20 сом эмес 20 000 сом алды дегенди өзгөртүш үчүн мен бияктагы андан кийинки 14:00-дөгү, например, 12:00 деп коелу, 12:00, 1:00-дөгү, 2:00, 3:00-дөгү баардык маалыматтын баарын өзгөртүп барып, андан кийин бул маалыматты өзгөртүшүм керек болот да. Примерно түшүндүңүзбү? Бул, конечно, оорураак, но бирок жалпак тил менен айтканда. Анан дагы 15 000 киши де ошол маалыматты өзгөртүп. Ар бирөөнүн жанагы сен айткан ежедневнигинде. Ар бирөөнүн ошол, мисалы, ушул маалымат баарыбызда сакталуу да. Мен ушул маалыматты истинный деш үчүн баардыгынын маалыматы ушуга окшош болуш керек. Уруксатын алышым керек. Же болбосо ушул копияны беришим керек. Бирок ал мүмкүн эмес да. Бул ошол пока квантовый компьютер ишке киргичекти, ушул безопасность болуп турат да. Ишке киргенден кийин мунун эмелиги жоготот. Эгерде эртең күнү кимдир кандайсы бир компания же болбосо бир жер квантовый компьютерди ишке киргизип салса, анда весь крипто рынок. Бул мындай бир ошондой дагы бир божомол барбы, келечекте ошондой болот деген. Божомол эмес, да реалдуулук эле. Анткени эгерде вдруг кирсе, ал мисалы квантовый компьютердин иштөө системасы мындай да, мисалы бул компьютерлер мындай по порядку текшерип же болбосо по порядку жазаса бир нерсени. Квантовый компьютер бир моментте мисалы 20 задачаны аткарат да, условночу. Жалпак тил менен айтканда. Анан если 20 задачаны бир моментте аткарып калса, компьютерде кылып очередь аткарбай, анда уже бул чоң риск десек болот да. Блокчейн үчүн, крипторынок, криптовалюта үчүн. Biraz темадан алыстап кеттик, бирок квант компьютерлер качан пайда болот? Ошол мени дагы кызыктырып жүрөт. Негизи пайда болду деп эми тест түрүндө иштетип аткан чыгар, бирок мындай жалпы колдонууга мына биздин ошол эле мына айфондорубузга качан кванттык процессорлор орнотулат? Ал бир аз көбүрөөк го дейм, көбүрөөк. Да. Бир 100 жыл может быть. 100 жыл өтө көп эмеспи? Не знаю, көбүрөөк болуш керек. Анткени азыр бар да квант. Нет, ал эми ал квантовый компьютерлер баягы илгерки, баягы 80-жылдары чоң бир килтеген комнатанын ичинде 80 эмес, биринчи компьютер чыкканда
калькулятор бар эмес беле, мисалычы, бир комната менен. И экини кошуш үчүн бир комнатадагы лампочкалар иштеш керек эмес беле. Азыркы квантовый компьютерлер ошол сыяктуу да. Анан кийин келип мына бул болуп калбадыбы? Ошол азыр мисалы бул телефон ал квантовый компьютерден да 1000 эсе күчтүү да. То есть ошол биринчи калькулятордан да. Ооба. Анан бул жагы смотря кандай болот. Но бирок криптовалютанын риски ошол квантовый компьютер. Пока квантовый компьютер чыккычакты бул самый купуялуу, безопасный, эң жакшы. Но чыккандан кийин ооба, биздин шайлоодо дагы бул блокчейн системасын киргизебиз деп дагы айтып жүрүшпөдү. Биздин президент өзү дагы бул жөнүндө айткан сөз бар. Ошо биздин шайлоолорду таза шайлоо камсыз кылыш үчүн биз шайлоо процессине блокчейн колдонобуз деп. Ар бир криптовалюта блокчейнге байланышы керек демек, Нет, криптовалюта өзү ошол блокчейн системасы менен иштейт да. Анан бул жерден биз эмени түшүнүшүбүз керек. Ушул жерден жакшы болду. Криптовалюта деген негизи түшүнүк боюнча бир эле криптовалюта бар да. Биткоин. Андан кийинкиси альткоин да, алар криптовалюта эмес. То есть альтернативный коин. Негизинде коин деген анан токен деген түшүнүк бар да, эки бар. Коин бул өзүнүн блокчейни бар, өзүнүн ошол система перевод деп койсок болот, же болбосо өзүнүн одноименный блокчейн, например, биткоиндин биткоин деген блокчейни бар. Эфириумдун деген блокчейни бар. BNB токенинин BNB Smart Chain деген блокчейни бар да. Анан биз токенди деле коин деп атабыз, коинди деле токен деп атабыз, баарын бириктирип эле криптовалюта деп атабыз. Бир аз туура эмес болуп калат да. Технический жагынан. Бирок негизи көбүнчөсү ошол токен болуп эсептелет. Токендин максаты жана айткандай эле ошол кайсы бир задачаны аткарганга. Анын блокчейни болушу керек эмес да. Мисалы там, например, ошол даже жада калса шайлоо өткөргөнгө деле биз эфириумдан смарт-контракт жазып алып эле ошону менен өткөрө берсек деле болот. Ага прям мисалы циктин өзүнүн блокчейни болуш керек деген не обязательно. Потому что биз мисалы могу жерден деле мына мен көргөзгөндө мына могу жерде турат голоса деп. Функция голосования. Биз ушуну күйгүзүп туруп эле токен чыгарып эле ошону менен элге таратып берип, ошол токенин кайсыл кандидаттын кошелегине которгон болсо, кайсы кандидаттын кошелегинде көбүрөөк токен болсо ошол утат деген нерсе болсо, ал жагы оңой. Мисалы биз ошол эле учурда мисалы сиз айтасыз да мисалы, биз анын фальсификация эмес экенин каяктан көрөбүз депчи. Binance Smart Chain'дин мындайча айтканда образователь блокчейн деп коет муну. Бул ошол биз блокчейнде болуп аткан бардык кыймыл аракетти көрө алабыз да бул жерден. Мисалы 5 секунд мурун могул кошелектон аягы A6A дегенден кайсы бир кошелекке өтүптүр. Нет, это покупка экен. Бияктан покупка экен отурсуз. Иши бул эменин токени Uniswap биржасынан. Именно Binance Smart Chain деген. Мисалы биз могу жерге келсек, холдер деген жер бар да, держатели. И бул жерде ошол кошелектор, адрестер. Анан бул жерде количествосы, анан бул жерде процентный эмес. Анан жанагы биз темадан тышкаркы шайлоо өткөргөндө, мисалы условно 7 эме болсо, 7 кандидат болсо, ошол 7 кандидатка кошелек берип туруп, анан элдер ошол немелерин токендерин ошол жака которот, шайлоо кылса да. Менин көз карашым боюнча. И бул жерден кайсы кошелек биринчи орунга чыгат, ошол жеңет. И бул жерде муну элдин бардыгы көрүп турат. БСКны, например, эфириумду болобу, кимди болот, мына өзүнүн телефон, чөнтөк телефондон деле көрөт. Немеден көрөт. То есть муну КТРКдан цифр кылып да кереги жок. Цифр кылып да кереги жок. Мисалы кайсы бир организациянын башчысы минтип коет, тигинтип коет дештин да кереги жок. Илгишип койду, көрүп койду деген. Неме уйикти бир нерсени өчүрүп койду деген да жок болот. 100% бул жерде демек ачыктык болуп калат. Бирок элге ошону түшүндүрүш керек экен, токен деп өзүнүн токениңди анын бир мисалы үчүн шайлоодо айтып атпайбы, блокчейн менен шайлоо өткөрөбүз деген дымак бар да. Ал жакшы, албетте эгерде чындап эле блокчейн бул
маалыматтын купуялуулугун сактоо боюнча бул андан тышкары ачыктыкты камсыз кылса, өзүнчө бир приложение буга тиркеме түзүш керекпи же кандай мындай техникалык жактан кандай кылыш керек? Анткени бизде эми шайлоочулар деген эми 18 жаштан 65, 75, 85 жаштагылар алар бардыгы эле телефондон колдоно албайт да. Кандай камсыз кылса болот ушуну? Жеңилдетүү. Эгерде мен айткан боюнча кыла турган болсо, анда крипто кошелек менен эле эме жетет болчу да. Мисалы крипто кошелектер бар да, мисалы Trust Wallet деген бар. Же болсо MetaMask, тоже Uniswap деген блокчейн кошелектер бар да. То есть ошолор менен эле кылса болот да. Эң жөнөкөй эмеси да булчу. Канча каражат кетмек мисалы үчүн? Муну жасаганга эми муну эгерде элге пропаганда кылып түшүндүрсөк, ары бери жагы болсо, эми көп десе, аябай укмуш десе бир $30,000 кетмек болуш керек. Внедрениясычы. Андан кийин элге түшүндүрүп алгандан кийин акча деле кереги жок го дейм, дальшеси. Менин көз карашым боюнча ушундай болсо, действительно да, биз блокчейндин эмесин жасайбыз, то есть колдонобуз да. Дүйнөдө барбы ошентип блокчейн аркылуу добуш берип жаткандар, ошондой бир мисалдар? Аз пока жок. Бирок крипто проекттерде добуш берүү бар. Мисалы крипто проекттин өзүнүн сайтына чат, например, биз бир иш кылган табыз. Ушул ишти кылсак кандай дейсиңер дейт. Анан десе, анан ошол эмелер өзлөрүнүн ошол голосование менен катышышат. Мисалы холдерлер, держательдер катышат. Макул ушуну поддерживайм, жок не поддерживайм деп. Анан ошол тигил эмесинин өзүнүн сообществосы колдонуучулары, холдерлердин айтканындай болуп проект башкарылат да. Там, например, если сиз экөөбүз мисалы блокчейн жасайбыз десек, сиз экөөбүзгө азы дегенде эле бир даже $10 миллион кереги болушу мүмкүн да. Блокчейн жасайбыз десек. Андан тышкаркысы биз баягы сактык жагында жасашыбыз керек. Мисалы, бияка киргенден кийин элдин акчасын уурдап кетпеш керек да. Хакерлер өткөндө эле уктуңуз, северокорейскийлер Bybit биржасын тоноп кетишти, например. Ошондой болбош керек. $1,5 миллиард чыгым болду. Да. И то есть менин оюмча өкмөт муну жасап, башынан велосипед жасап, ага камера жасап, анын немелерин, эрин, дизайн ойлоп табыштын кажети жок. Технология турат, ошону колдонсо болот. Даяр технология. Да. Менин оюмча ошондой да. Анан эми ажолорубуз кандай чечет ошондой болот да. Тигил жагыбыз не болду? Бул жагыбыз почти болуп калды азыр. Бияктан бияка отуруп калып. Могул жазылган, тияктан алынган кодду азыр блокчейнге жиберип атабыз. Ошондо биздин расход комиссияга $1.73 болду. Подтверждаем. Ошондо даже 2000 сом эмес да. Биз $1.73 жаңы токен түзүп койдук, э? Получается, биздин Сабат деген токен блокчейн Binance Smart Chain'де да. 1000 штук. 1000 штук мына. Мына 1000 штук. Холдерс мына пока мен бирөө эле, менин эле кошелегим. Азыр биз ушуну 20 кошелекке чачып койсок болот. Эми мындай болбоду. Ошо токен деп айтып калдык. Мына бул жерде холдер деген ээси деп мындай кыргызча которсо болот. 12 миллион канча сом коротулду деп 2 миллион киши MC Coin'дин ээси деп жүрбөдү. MC Coin 2 миллиондун 2 миллион киши алган дейт. Мисалы үчүн биз мына 1000 токенди 500 кошелек түзүп чачыратып кое алабызбы экиден? Ооба. Ошентип көрбөйлүбү азыр эгерде мүмкүн болсо. Же бир мисалы үчүн 10 кошелек же 20 кошелек канча түзсө болот. Мисалы мындай кылалы. Бул бөлөк кошелегим мен. Бияка киребиз. Бияка кирип туруп добавить счет. Мына сразу чыкты көрдүңүз, Сабат деп. И токен дагы уже болду, бияктан чыгып калды да. Кошелектон. Эми мен бул токенди азыр тиги кошелекке ыргытам. Получить. Жаңы түзүлгөн кошелекке ыргытам. Например, бир Сабат жиберип ийин. Кетти. Эми карап туруңуз. Холдер 2 киши.
Мына көрдүңүзбү, мен Сабат деген токеримди 2 киши алды дей берсем болот. Дагы бир жолу жасайын. Азыр толтура жолу жасайлы да. Айтышат да, мисалы, кимдир бирөөлөр айтышы мүмкүн, эл болсоңор бул жерде логотип чыгарганды жаса, логотип жок да бул жердечи, мисалы сүрөтү жок. Ошону жаңы эле сурайын деп атам да, логотиби жок экен деп. Ошолорду жасап албайсыңарбы, силер аны жасай албайсыңар дейт да. Эми аны жасаш эч оорчулук жок. Биз азыр sabat.com деп бир же болбосо KG деп сайт жасайбыз. Сайттын ичине бул Сабат укмуш тияк деп обещаниялар жазып туруп, бул жерге мисалы бул жерде контракт деген сөз бар, ушул жерден верификация деген и публикация. Ушуну басып туруп биз ага данныйлар жөнөтөбүз. Бул Сабат деген укмуш Кыргызстанда өнүктүрүп, эмне сабаттуу кылып салуучу коин деп жөнөтөбүз. А тиги блокчейн одобрять этип коет. Ал текшербейт. Анын максаты жөн эле ушуну элге көргөзүп берүү. То есть булар баягы мындай кылганда негизги максаттары бул мындайча айтканда человеческий фактор же болбосо бюрократияны азайтуу максаты болгон да негизичи. Анан ошондуктан булар мындай там подтверждение, там паспортуңду алып кел дегенди бул жерде колдонбойт. Блокчейндин башкы максаты ошол болгон да. То есть сиз мисалы 1 миллион биткоин, то есть 1 миллион долларлык биткоинуңуз болсо да, сизден эч ким сурабайт бул акча каяктан келген. Мисалы биткоин өзү сизден сурабайт. Бул акча каяктан келген, эмнеге бул акчаны которуп атасың дебейт да. Ошол негизги логикасы, максаты башында ошол болгон да. Мисалы, сиз азыр мисалы банктан 1 миллион сом счетуңузга келип сразу түшүнчү, шак заблокируйт. Сизден сурайт, бул акча каяктан келген. Жанагы финансирование терроризма и отмывание денег законно попадает этип калбаган жокпу? Легалдуу эле акчабы? Легалдуу болсоң да давай 10% налог төлө дейт да. Бул жаман эмес, бул жакшы. А бирок ошол блокчейнде, биткоинде бул ушундай жок болсун деген максатта кылган да. Андан тышкары сиз ошол эле $1000 Европага жөнөтсөңүз да комиссия алып коет да, соответственно 3%, например. Биздин коммерческий банктар. Сиз $1000 биткоин бу, $1 миллион биткоин айырмасы жок. Сиз комиссияны өзүңүз жазсаңыз болот. $3 комиссия деп койсоңуз болот. Но зато сиздики приоритет боюнча эң акырында ишке кирет. Ну, то есть очередтин эң акырына туруп каласыз да. Анткени аз акча төлөп атасыз. Майнерлер кайсы ким көбүрөөк акча төлөсө ошону кымбат аткарып берет. Же болсо сиз $1000 деп койсоңуз, сиздигин 1 секундта аткарып коет. Ушундай болот да. То есть бул жерден комиссияны сиз өзүңүз чечесиз, канча бересиз. Ошондой. Өзгөчөлүгү. Комиссия жок кылып деле которо берсе болот. Жок, комиссиясы жок, мүмкүн эмес. Анткени майнерлер деле жашаш керек да. Электричество төлөш керек, оборудованиясын оңдош керек дегендей. А бирок ошол сиз эмени кичинекей деле кылып койсоңуз болот да. Но зато сиздики 1 сутка, 2 суткада ишке ашат да. Там очередти жетип, антибинтки чекти. Анан демек бул ошол блокчейндин ошондой максаты, ошондой негизги идея болгондон кийин булар дагы ошол идеяга мындайча айтканда кошулат десек болот да. Эч ким сурабайт, тастыктабайт, сен чын эле ошондой эме жасагантасыңбы дебейт, көргөзчү дебейт да блокчейн. Эми ал сурашы деле не обязательно. Ошондуктан бул жерден эртең күнү Сабаттын там логотиби чыгып, бул жерге сайты прям укмуш деген жазуусу чыккан менен пустышка эле болот. Да, пустышка. И андан кийин 1 жыл ушуну верификациядан өткөндөн кийин бул жерден 1 жылдан кийин сизге могу жерге галочка берип коет. Бул токен 1 жылдан бери сайт иштеп атат, бул токен 1 жылдан бери активно ары бери перевод болуп атат деп. То есть ал галочка алгандагы бир прям мындай бир подтверждение деле эмес. Болгону жөн гана эле ошол эме берип коет да. Эми типа бул иштеп атат деп берип коет. А иштеген сиз экөөсү ары бери которо берсек деле иштей берет да. Туурабы? Азыр эле мына кайра жаңыласаң 3 холдер болуп, 2 холдер болуп калды. 2 дейт, аз курсас не болду. Мына 3 адам болду. Мен 3 адам дей берсем болот да, мисалычы. 3 караңызчы, мен кандай бай адаммын, кандай молодец адам болот. 3 адам менин токенди алып койду. Да, жаза берели, биз жазап кете берели азыр. Түзгөнүбүзгө 5 мүнөт боло элек, уже 3 адам алып койду деп айта берсе болот экен да. Түшүнүктүү. Демек, мындай жыйынтык чыгарса болот экен да. Токен деген бул эч нерсе эмес. Бул баалуулугу дээрлик жок нерсе. Жок нерсе. Ал эмнеге байлангандыгын сөзсүз караш керек, Артында эмне турат токендин артында? Бул эң биринчиси ошол баары бир эле келип эле эмеге такалабыз да бизче.
командаға, адамға. Мисалы, жана кайсы бир жерде айтып коет го, мисалы акчага эмес, там адамга акча табууга эмес беле, кандай эле адамга инвестиция кылгыла деген сыяктуучу. Недвижимостьке эмес, акча адамга инвестиция кылгыла эле ушул сыяктуу. Эми бул жерден биз ошол адамды карашыбыз керек, адамдын тарыхы, буга чейин эмне иш кылган, андан кийинкиси азыр эмне кылгандат да. Анан ошол кылгандыканда дагы ошол максаты реалдууракпы. Бирок антейин десеңиз, реалдуу максат деле айтып эле эме кылыш мүмкүн, но бирок бул гарантия эмес да. То есть токен чыгышы, токен бардыгы, токен чыгарып сатып аткандыгы бул эчтекенин кепилдиги, эч нерсе кепилдиги эмес. Чуда эмес да бул жерде, чуда жок бул жерде. Мындай болуп атат да. Салыштыра келсек, эгерде мисалы мен эле Инстаграмга жанагы подписчиктерди накрутить эткен боттор эмелер бар го. Мен ошондой боттон 2 миллион подписчик накрутка кылып алдым да. Анан мен чыгып эле айтып атам, вот видите, мен блогермин, 2 миллионникмин деп. Эми бул со стороны кандай көрүнөт эми? Күлгүмүш деле көрүнөт да. Анан бул 2 миллион токенден 2 миллион холды кишиси бар, ушуну дүйнө жүзүндө 2 миллион киши алган деген ошол түшүнгөн адам үчүн так эле жанагындай эле көрүнүп калат. Анан мен ушуну түшүнүп, ушуну көрүп, анализ кылып туруп алгам деген адамдардыкы биртке калыпка жакын болуп атат. Анткени түшүнгөн адам эми муну албайт. Эми сиз деле мисалы сиз деле ушуяктын жумушчусу катары, мисалы сизге начальстводон келип задание келди да. Касымбайге барып бир блогер таап келбейсизби? Блогер менен ушу бир маек куралы десеңиз, сиз барып эле менин накрученный 2 миллион подписчигим мени ээрчитип келип атасыз да. Мисалычы. Эми мындан аркысын мисал үчүн алар MC Coin'ду кайра эле мисал кылсак, алар крипто биржаларга чыгарып атпайбы? Листинг деп коет экен, ошодон өтүп. Андан аркы алар кантип чыгарды деген суроо турат да. Эми эмне кадамдарды кылынды мындан ары? Бул жерден бизде мисалы мо CoinMarketCap сайтына кирели. Бул сайт ошол негизги криптовалютанын исследовательский сайты болуп эсептелет. Ошол криптовалюталардын өзүңүздөр көргөндөйлөр бааларын, бүгүнкү актуалдуу азыркы мүнөттөгү мисалы биткоин $82,000 дейт. Рыночный капитализациясын, азыркы объем торгов, ошо канчага сатылды, алынды, ошонун барынча түшүп атабы, өсүп атабы мисалы эле графигинен бери. Котировкасынан беричи, туура айтсак, көргөзүп турат. И бул жерден биз биржа деген жерде турат. Улам менен мына биржа деп тандай келсек, мисалы топ биржалар турат да. И ушунун азыр уже 7-чиге чыгып туруп MEX биржасы. Негизинде могул 5ке чейинкилердин көбү ар бири өзүнө мисалы Bitget, MEX, Get.io, KuCoin ушул биржалардын көбүнчөсү өзүнө листинг кылганга определенный прайс болот. Эң азы дегенде $10,000, анан авторитетине жараша өсүп жүрүп отуруп, аягы $1 миллион чейин жетет. Ошол жака чыкканга. Анан MEX биржасына негизинде булардын прайсы менин ошо предположениям боюнча, рыночный предположенияда мен ойлогом бир $20,000 болуш керек деп. Бирок балдар айтып атат, ошо атай биз MEX-ке жазып көрдүк, сурап көрдүк деп, любой токенди $10,000 чыгарат экен. Демек азыр экөөбүз түзгөн токенди MEX биржасына чыгарыш үчүн $10,000 төлөсөк чыгарып берет. Ал текшербейт, эмне артында эмне турат? Главный сайты болсун. Главный мо жерде логотиби, информациясы болсун. Болду. И эгерде вдруг колуңан келип калат болгон, конечно, биржага чыкмайынча CoinMarketCap'ка чыкпайт. Биринчи биржага чыгыш керек, андан кийин анын CoinMarketCap ошого жараша бияка чыгарат да. То есть биржага чыкты деген это, бул достижение эмес да. То же самое эле мындай да, Касымбайке. Мисалы Фрунзеден барып мен бир печенье торт жазып атасыз. Ошол тортту Фрунзеден сатып атам деген сыяктуу эле да. Мисалычы. Тортуңуз вопрос кандай да? Мисалы, может быть, тортуңуз антисанитария, может быть, тортуңуз вообще невкусный. Может, сиз там шекердин ордуна туз кошосуз.
туздуу торт может быть. Айырмасы жок да, ал мисалы билбей келип бирөө жеп алышы мүмкүн. Фрунзеден делечи. А бирок эртеңки күнү ал экинчи кайтып келбейт да, мисалычы. И айырмасы жок да, ал койт Фрунзеде сат, койт тетиги Глобуста сат, же болбосо чет элдик мисалы Россияда Пятерочкада сат, Магнитте сат. Айырмасы жок, ал туздуу торт болуп атпайбы? Ал торт, даамдуу торт болсо бир жөн. Биздин буякта жасап аткан эмелердей даамдуу торт болсо бир жөн да. Бул логика ошол эле да. Айырмасы жок ал. Койт Binance'га чыксын, но Binance'га чыга албайт, но Binance'га чыксын. Айырмасы жок. Ал все равно туздуу торт да, билесизби? Все равно пустой сабат болуп атпайбы? Пустой болуп атпайбы? Аналогиялар жакшы болуп атат, чындап эле. Аналогия менен түшүнүш керек экен элге, туура. Демек, токендин биржаларга чыгышы бул дагы эч нерседен кабар бербейт. Болгондо ошо $10,000 салып, каалаган адам чыгарып койсо болот. Анан негизи токенди дүйнө жүзүндө эмне максатта колдонулат? Негизи мындай эмнеге чыгарат көбүнчө? Ошо жөнүндө көбүнчөсү почти 90% токен чыккан 90%дын көбү мошеннический токен болуп эсептелет. Ошондойбу, Мисалы азыр жада калсам могу жердеги токендердин 90% мошеннический болуп эсептелет. То есть они изначально ошо чыккан максаты ошол клиенттен акча алып кетүү. Феерический там кайсы бир эме менен чыгышы мүмкүн. Кандайдыр бир, кандай десем эми, обещаниялар мененчи. Биз квантовый компьютер жасайбыз, же болбосо ушундайчы. А бирок көбүнчөсү ошол акыры барып эле ошол бардыгы мошеннический. Бул жагы. Экинчи жагы негизги көбү чыкканы бул ошол криптовалютада кайсы бир проблеманы чече турган проект. Например, биздин криптовалютада мисалы негизги индустрияда эң чоң проблема бул азыркы күндө скорость транзакция и перевод, комиссия. Ошону бирөөсү либо сен скорость транзакцияны бат кыласың, там секундасына мисалы 100,000, 200,000 транзакция кылам. А мисалы Visa, Mastercard'тар секундасына 24,000ден 100,000ге чейин кылышат да. А эгер ошол Visa, Mastercard'тын ордун басыш үчүн биз андан ашышыбыз керек да. А биткоин бүгүнкү күндө Mastercard'тан аша албайт. Эфирум деле ашпайт да. А ошол эң негизгиси ошол проблема чече турган ошол скорость транзакции. И сиз ошону мына мен ушундай математически момундай кылып чечтим, мына мен программам блокчейним чечип атат дейсиз. Анан элден акча чогултасыз, инвесторлордон. Анан ошол инвесторлор берген акчага аларга токен бересиз, ал берген акчага программисттердин баарын чогултуп ошол эмеңизди реализовать этип ишке ашырасыз да. Бирок алар биринчи продуктту мындай прототипти жасап келип сизге көргөзөт, мына депчи. Они как обещанияда да эмес да. Биздин кенибиз бар, ошон кенден казып алган алтын саткандан кийин 15% биздики дегендей эмес да. Деп коёбуз. То есть ишке ашкандан кийин да. Бул азыр биз мисалы үчүн MCN Coin'де бул жакта да мына көрүнүп атат. Next'те бар экен. Next'те Элбанк. Элбанкта. Анан мындай суроо да, мисалы үчүн кармалды да. Эми уюштуруучулардын баары кармалды. Аны эми расмий түрдө биздин расмий органдар кармап бардыгы макулдашып иш жүргүздү. Эми бул жактан бирок бул дагы деле MCN Coin барбы ошондо? Бул жакта жүрө кандай? Бул жак жүрө берет, анткени бул жак менен биздин мамлекет байланышка чыккан жок да. Ошону сурайын деп атам да. Эмнеге бул алым салынбайт же буларга кат жазыш керекпи? Эмне кылыш керек? Госорган кат жазыш керек болчу. Мисалы даже мен мисалы CoinMarketCap'га жазганда, они спрашивают, сиз госоргансызбы, кандай документтериңер бар, ошолорду жөнөткүлө дейт. А мен как жаран катары жөнөтө албай калам да мисалы. А бирок булардын безопасностьсине мисалы жөнөтсө болот да. Биз мына вот CoinMarketCap, MCN Coin'дун начальник, то есть башчыларын кармадык. Булар мошенниктер, давай жапкыла десе, они сразу его отсюда уберут да просто. А эмнеге дагы деле алына элек да? Значит, запрос жөнөтүлгөн эмес. Значит, ошонусу бизге кызык болуп атат. Бул жагы биздин органдарга берүүчү суроо болуп калат. Кадырман көрөрмандар, мына бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой биз Жолдубек менен $2,5 эле бир жок жерден токенди жаратып, түзүп,
анын ар бир басып өткөн жолун сиздерге түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Бул видео бир аз да болсо сизге пайдалуу болот деп ишенебиз. Анткени мындай кыргыз тилдүү ушундай нерсени түшүндүрүп берген менимче бул алгачкы видео болуш керек. Албетте биздин коногубуздун өзүнүн YouTube каналындагы видеолорду эске албаганда. Ошондуктан биздин каналга жазылыңыз, каржы сабаттуулугуңузду жогорулатыңыз. Биз болушунча кыргыз тилдүү ушундай кесипкөй адистерди биздин студияга чакырып, биздин кыргыз тилдүү аудиторияга пайдалуу болгон контент, видеолорду жаратып турууга дайым аракет кылабыз. Саламатта калыңыз.